Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү, кайрадан Европа сырлары каналына кош келиңиз. Мына өзүңүз көрүп тургандай, бүгүн биз абдан кооз жерде жүрөбүз. Менин аркамда турган бул 19-кылымга таандык неоготика стилинде салынган сарайлардын биринде экен. Биз жашаган шаардан, тагыраак айтканда Познан шаарынан 25 километр алыстыкта жайгашкан. Эгерде сиз Познан шаарына келсеңиз, сөзсүз түрдө келип көрүп кетсеңиз да болот. Бул айланасы дагы абдан кооз бакча экен, ичинде абдан көп өсүмдүктөр өсөт. Ошондой эле ичине кирип дагы көрсө болот, ичинде музей бар. Анан бул жерге келип жөн гана кетип калбастан, албетте сиздерди ар дайым ойлонуп жүрөбүз. Ошондуктан Польшага келем дегендерге, ошондой эле Польшада жашап жаткан кыргыздарга биздин өзүбүздүн кеңешибизди берели дедик. Ал кандай кеңеш? Эгерде сиз Польшага келгенден кийин кандай нерселерди кылуудан качыш керек? Анткени ошол азыр мен пункттар менен айтып берем. Ошол нерселерди кылсаңыздар, өзүңүздөргө жаман проблемаларды жаратасыздар. Ошондой эле көп суммадагы штрафтарга кабыл болуп калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан бул видеону сөзсүз түрдө көрүңүз. Эгерде сиз Польшада жашасаңыз, ал эми Польшага келем десеңиз дагы бул видеону көрүп койсоңуз сиз үчүн артыкчылык болбойт. Анда эмесе баштайын. Биринчи эле пунктка мен Жалколомбо деген пунктту койдум. Анткени Польшага келгенден кийин Жалколомбой поляк тилин үйрөнүңүз. Ушул кеңеш эмне үчүн поляк тилин үйрөнүү маанилүү? Анткени эгерде сиз Польшага келип, ошол поляктардын тилин үйрөнүп, аларга, поляктарга өзүлөрүнүн тилинде кайрылсаңыз, алар үчүн ушунчалык жагымдуу болот. Кичине сүйлөп койсоңуз дагы алар сизди колдоп, бул тилди кайдан үйрөндүң? Бул поляк тили абдан оор тил эмеспи? Сен сонун сүйлөйт экенсиң деп абдан мактап башташат. Ошондой эле кайсы бир ишканага барасызбы, ошол же жолдон эле бир жардам сурайсызбы, поляк тилинде кайрылып койсоңуз, алар сүйүнгөнүнөн сиз менен жүргөн убактысын дагы аябайт, бүт колунан келген жардамын берет. Ошондуктан сөзсүз түрдө убакытты аябастан поляк тилин үйрөнүңүз. Ошондой эле эмне үчүн поляк тили керек? Бул эгерде сиз Польшада иштеп жатсаңыз, анан Польша жагып жатса, биринчи ВНЖ аласыз, андан кийин ПМЖ аласыз. Ошол ПМЖ алганда дагы сөзсүз түрдө поляк тили керек болот. Анткени ПМЖга документ тапшырганда поляк тилинде окуду, поляк тилинде диплом алды деген диплом көрсөтүү керек, же болбосо B1 деңгээлинде поляк тилин билет деген сертификат көрсөтүү керек. Ошондуктан көрдүңүзбү, кандай учур болбосун, поляк тили сөзсүз керек. Албетте поляк тилин жакшылап үйрөнүп алсаңыз, өзүңүзгө деле жашоо жеңил болот. Өзүңүздүн маселелериңиз жаралса, аларды өзүңүз чечесиз. Ошондуктан бир гана артыкчылыктар. Экинчи пунктка пара бербе деп койдум. Анткени чындыгында Кыргызстандан айырмаланып, Польшада коррупция жок. Бул абдан Польшанын артыкчылыктарынын бири. Биз Кыргызстанда эгерде иштерибиз бүтпөй жатса, же балабыз мектепке кирбей, садикке кире албай жатса, ушундай нерселер болсо, дароо акча берип, пара берип, ал ишибизди бүтүрүп койгонго шашабыз. Польшада андай эмес. Эгерде күтүш керек болсо 1 жыл, айла жок 1 жыл күтөсүң. Анткени Польшада система ошондой, мыйзам ошондой, башка айла жок. Бирок сиз акча берүү менен жумушумду батыраак бүтүп алам деп, өзүңүзгө гана проблема жаратып алышыңыз мүмкүн. Ошондуктан Польшада жашап жатсаңыз, Польшага жаңы келсеңиз, эч убакта эч кимге пара берип, жаман ишке барбаңыз. Урматтуу көрүүчү, эгерде 3-чү пунктка токтолсок, 3-чү пунктка мыйзамды бузба деп койдум. Анткени чындыгында Европанын башка мамлекеттери болобу, же ошол эле Польша болобу, мыйзам абдан жакшы иштейт. Ошондуктан адамдар дагы ошол нерсеге көнгөн. Мисалы, бул жерге таштанды таштаса болбойт, бул жерден өтсө болбойт, тигил жерге тигил жол менен велосипед менен айдап өтсө болбойт, штраф салат десе, демек алар ошол бүт мыйзамдарды так аткарып, штраф алуудан коркушат. Ошондуктан сиз дагы Польшага келсеңиз, айла жок, ошол айла жок бул же бир жагынан жакшы иш кылып, тартипке үйрөнүп, ошол мыйзамды сакташыңыз керек. Эгерде 4-чү пунктка токтолсом, бул 4-чү пунктка кечикпе деп ат койдум. Анткени чындыгында Кыргызстан менен Польшанын ушул чоң айырмачылыгы, айрыкча адамдарынын, калкынын айырмачылыгы, бул биз Кыргызстанда биз үчүн кечигип келүү бул нормалдуу көрүнүш болсо, мисалы 2 саат деле кээде кечигип жүрө беребиз. Мындай көрүнүштөр Польшада абдан жакпаган нерсе, жат көрүнүш. Анткени булар өзүлөрү кечикпейт чындыгында. Ошондуктан сиз дагы Польшага келип бир чакырууга барсаңыз, же бир жолугушууну дайындасаңыз, сөзсүз түрдө кечикпей барганга аракет жасаңыз. Урматтуу көрүүчү, эгерде 5-чи пунктка токтолсок, бул болсо акча тууралуу сүйлөшүүдөн абайла деп койдум. Анткени чындыгында
Биз Кыргызстанда кыргыздар абдан ачык болобуз. Бул жака Польшага келгендер деле байкаса керек. Европейцтер бизге кыргыздарга салыштырмалуу кичине мындай өзүлөрүнүн бир границаларын өткөндү жаман көрүшөт. Эгерде жеке суроолорду берип, айрыкча акча тууралуу суроону берип койсоң, көп учурда жактырышпайт. Албетте жактырып, эгерде жакшы дос болуп, жакын дос болуп калсаң, сурасаң болот, бирок жаңы эле сүйлөшүп баштаган адамдар менен акча тууралуу айрыкча сүйлөшпөй койгон жакшы. Анткени андай суроолорду берсең, менин личный границамды бузуп жатат деп жаман көрүшөт. Бул нерсе да эсиңизде болсун. Урматтуу көрүүчү, мына 6-пунктка келип калдык. Бул жерден болсо мен сизге айта кетет элем, сылык болуңуз деп. Анткени чындыгында Польшада адамдар абдан сылык, толеранттуу болушат Кыргызстандан айырмаланып. Албетте бул жерде мүмкүн кыргыздар таарынышы мүмкүн, эмнеге бизди андай жаман деп жатасың деп, бирок бул чындык, ачуу чындык, бирок чындык. Анткени Кыргызстандан адамдар бири-бири менен түртүшүп кетсе же бири-бирине орой сүйлөп, орой мамиле жасап, бул кыргыздар үчүн көп учурда нормалдуу көрүнүш болуп калыптыр. Мен Кыргызстанга барганда да ушул нерсени көп байкадым. Бирок Польшада андай эмес. Мисалы, жолдо баратып да сүзүшүп кетсе, бири-биринен кечирим сурап, коомдук транспортто кетип атып да сүзүшүп кетсе, бири-биринен кечирим сурап, эч убакта же машиналар деле, унаалар деле турса, бири-бири менен сүзүшүп кетсе, эч убакта ошол машинадан түшө калып, ошол айдоочулардын урушуп жатканын эч убакта көрбөйсүң. Булар ушундай сылык болуп, бири-бирине кайрылышат, бири-бирине сый мамиле жасашат. Ошондуктан сиз дагы бул нерсени эске алып, Польшага келсеңиз, сылык болуп, капысынан түртүп алсаңыз же башка нерсе кылып алсаңыз, кечирим сурап коюуну унутпаңыз. 7-пункт, штраф алсаң дароо төлөө. Анткени бул эмне менен байланыштуу? Мисалы, коомдук транспортто кетип атасызбы же башка бир иши кылып, кандай штраф алсаңыз дагы дароо төлөгөнгө аракет жасаш керек. Көп учурда 7 күн беришет, ошол штрафты салгандан кийин, андан кийин төлөбөй койсоң, ошол сумма көбөйө берет. Анан мүмкүн кээ бир кыргыздар ойлошу мүмкүн, Польшага келип мен ашып кетсе 1 жыл иштейм, андан кийин кетем. Ал штраф мага, мен аны көрбөй деле калам, укпай деле калам, төлөбөй деле кете берсем болот деп ойлонушу мүмкүн. Чындыгында сиз ал штрафты төлөбөй койсоңуз, 1 айдан полиция келип сизге ал штрафты төлө деп айтпайт, бирок ошол жазылган штрафтардын баары системада калат. Мүмкүн сиз кайра Кыргызстанга кеткенден 2-3 жылдан кийин Польшага келем дейсиз же башка нерсе, башка туугандарыңыз келем дейт, анан ошол эле виза алам дегенде же чек арадан өтөм деп жатканда, ошол сиздин штрафыңыз проблема жаратышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө албетте штраф албаганга аракет кылыш керек. Эгерде капысынан штраф алып калсаңыз, аны дароо төлөп коюңуз. Дагы бир жаман жери, ошол штрафтын суммасы аз-аздан пене кошула берип, абдан чоң суммага айланып калат. Анан чоң суммага айлангандан кийин алар полицияга берет, полицияга бергенден алар да өзүлөрүнүн жумушу үчүн акча алат, ошентип сотко берет, ал сот да өзүнүн акчасын алат, ошентип анан абдан чоң суммага айланат дагы, ошонун баарын сизге төлөтүп коет. Ошондуктан штраф алганда дароо төлөңүз. Урматтуу көрүүчү, кийинки пункт дагы ушул штраф менен байланыштуу. Эгерде Польшада жашап жүрүп, жашаган дарегиңизди алмаштырсаңыз, дароо ошол тууралуу башка жерлерге дагы маалымат берүү керек. Анткени мисалы, жана эле айтып кеткен штрафты алсаңыз, сиз ошол алган штраф тууралуу сиз жашаган адреске келет. Анан сиз бир жерде жашап жүрүп, экинчи жерге көчүп кетсеңиз, ал эми сиз ошол башка, мисалы, уна алган, сатып алган болсоңуз, ошону регистрация кылып жатканда, биринчи жашап жаткан адресиңиз калып калса, же болбосо жумушуңузда деле ошол контрактка жазганда, бул жака байкасаңыз, кайсы жерге барба документ толтурганда сөзсүз түрдө адрести жаздырат. Ошол адрести, сиз ошол эски адрести жазып жүрө берсеңиз, анда сизге келген каттардын баардыгы ошол эски адреске бара берет дагы, сиз эч нерсени билбей каласыз. Ошондуктан маалыматыңыз жок болуп калат. Мүмкүн сиз штраф алсаңыз дагы же башка абдан маанилүү маалымат сизге келген болсо дагы билбей каласыз. Ошонун аркасынан чоң проблемалар жаралышы мүмкүн. Мисалы, Польшада мындай мыйзам, эгерде сиз штраф алып ошол чоң суммага айланган болсо, анан аны сизге сот аркылуу, полиция аркылуу билдирип жаткан болсо, анда сиз почтадан ошол катты албасаңыз дагы алды болуп эсептелинет экен. Ошондуктан сөзсүз түрдө дарегиңизди алмаштырууну унутпаңыз. Урматтуу көрүүчү, мына 9-пунктка келип калдык. Бул жерге болсо камсыздандыруусуз жүрбө деп койдум. Анткени орус тилинде айтканда бул страховка, Анткени Европанын башка мамлекеттеринде болобу же Польшада болобу, медицина абдан кымбат. Албетте Кыргызстанга салыштырмалуу кымбат.
Ошондуктан сиз бул жакта страховка жок жүрсөңүз, анан кокусунан ооруп калсаңыз же кокусунан бир кырсыкка кабыл болуп калсаңыз, абдан чоң суммага кабыл болуп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө страховка алып жүрүү керек. Эгерде Польшада окусаңыз, студент болсоңуз, анда болгону айына 55 злотыйга өзүңүзгө мамлекеттик страховка жасатып алсаңыз болот. Ал эми Польшада мыйзам түрүндө иштесеңиз, анда сөзсүз түрдө ошол сизге жумуш берген адам сизге страховка жасатып берет. Ошондуктан ал жагын ойлонбой эле койсоңуз болот. Бирок сиз жок, мага страховка кереги жок деп кээ бир учурда мен угуп көрүп калып атам, страховкасыз эле көп адамдар жүрөт. Андай болгон туура эмес. Анткени жаңы дагы бир жолу кайталап кетейин, ооруп калсаңыз, ооруканадан сизге ушундай чоң бир сумманы жазып берип коет. Ошондуктан ал страховканын баасы бир 10 эсе, даже 100 эсе болуп төлөнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө страховка сатып алыңыз. Урматтуу көрүүчү, мынакей эң акыркы пунктка келдик. Бул жерде мен жумуш тууралуу айтып бергим келип жатат. Анткени Польшага келсеңиз, сөзсүз түрдө контрактка кол коймоюнча, тагыраак айтканда, мыйзамсыз иштебеңиз, нелегал болуп. Анткени сиз канча убактыңызды коротуп, күчүңүздү коротуп иштеп алып, анан ошол иштеткен адам айлыгыңызды бербей койсо, сиз эч жакка барып эч кимге кайрыла албайсыз. Анткени сиз документ жок иштегенден кийин сизге эч ким жардам бере албайт. Ошол эле полицияга барасызбы, ошол эле башка жерге кайрыласызбы, эч ким сизди өзүңүздү гана күнөөлөп коюшу мүмкүн. Ошондой эле күнөөлөбөстөн ушул мыйзамсыз контракт жок иштеп аткан үчүн чоң суммадагы штраф да салып, ошондой эле депортация да кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул дагы эсиңизде болсун. Урматтуу көрүүчү, биз айткан кеңештер сиз үчүн абдан пайдалуу болот деп ишендирем. Анткени бул нерселер биз көрүп, биз тажрыйбабыздан алынган нерселер. Ошондуктан өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен да бөлүшө кетиңиз, комментарийге жазып, кандай нерселерге туш болдуңуз, мүмкүн башка нерселерди байкадыңыз, ошондой эле Европанын башка мамлекеттеринде жашасаңыз, сиздерде дагы кандай өзгөчөлүктөр бар. Алардын баарын комментарийге жазсаңыз, башка адамдар дагы окуп, мүмкүн абдан жакшы кызыктуу дискуссия болушу мүмкүн. Ошондуктан баарыңыздарды комментарийге өз оюңуздарды жазууга чакырам. Ошондой эле каналга жазыла элек болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.